Мен сизди силейм, депутат катары, действительно адам катары, милицияны силейм. Бирок ошол мыйзам долбоор боюнча да бул эми жумуш, сын пикирди айтсам. Вот фото, видео, тасма жазуу боюнча өтө көп проблемаларды жаратат да. Сиз айтып атасыз, мына буну сот эле аныктайт. Бурмалоо же атын ушундай тартыбы жаман көрсөтүп милицияны. Бирок кайсы нормада ушул жазылып турат, сот аныктайт. Себеби бул жерде санкцияда так эле ошол эле укук коргоо органдар аныкташ керек болуп атат да. Мыйзам долбоор мен окуп атам, ушундай эле болуп атат да. Анан демек бизде милиция өзү аныктаса, андай сөзсүз керек болсо бирөөнү камайт, бирөөнү штраф салат, а бирөөнү сен мындай эле акасы жөн эле тарткан турбайсың деп ушундай атташ мүмкүн да. Избирательный подход болуп калат да. Бөлөкчө. Мыйзам иштебейт да. Коррупция болуп калат. Бир милиция мисалы эртең мыйзам бузса, ошол видео түшсө, ал өзү шантаж кылат да, сен ошол интернетке чыгарсаң, мен сени түрмөгө камайм. Ушундай коркунучтар өтө чоң бар. Мен дагы бир жолу кечирим сурайм, бирок мен каршымын бул мыйзам долбоорго. Только ошол эле норма үчүн. Экинчи окууга, конечно, албетте мен сиздин эле комитетке сунуштарды беребиз, бирок мен ойлойм, эми өтпөйт го, себеби ошол эле комитетте инициаторлор отурушат да. Ошон үчүн сунуш өтпөйт. Так эле түшүнүп турам. Бирок мен ойлойм, эми президент дагы ошону ойлоп возражение жиберет деп ушуна ишенем да. Себеби бир эле милицияга биз ушундай укуктарды берсек, бул өтө терс таасирин берет. Проблемалар менен бүтөт да бул иш. Сизден сурайм деп атам да, ошол норманы биз салып салсак, кандай карайсыз? Видео, фото, тасма боюнча эле. Урматтуу Дастан Далайбаевич, мен да сизди абдан урматтап сыйлайм, сиз аны жакшы билесиз. Мыйзам долбоорунда негизги максаттар так даана көрсөтүлдү. Мен кыскача окуп бердим. Эми бул жерде кайсы учурда укук бузуулар өндүрүшү жүргүзүлөт. Эгерде укук коргоо органдары өз милдетин аткарып жатканда, анын талаптарына баш ийиш керек. Окуя болгон жерде кароо жүргүзүлөт. Мас абалында кармап жатат, көрүп жатасыздар. Бир канча жарандар тоскоолдук кылып атат. Милициянын талабын баш ийиш керек, бул мыйзамда жазылган. Ошол учурда эгерде анын талабына баш ийбесе, же болбосо видеого тартып алып, аны каралап, жасап, монтаждап, анан чыгарган учур гана айтылып жатат. А мен белгилеп кеттим, тарта берсин, тартсын, блогерлер тартсын, активисттер тартсын. Эгерде милиция туура эмес, мыйзам бузса, аны чыгарсын, аны тиешелүү ар ведомстводо өзүнүн ичкиликтөө кызматы бар. Алар текшерет, иликтейт, өзү тартиптик чарасын берет ар бир кызматкерге. Бул берип келе жаткан. Акыркы учурда биз байма-бай көрүп атпайбыз, абдан көп окуялар пайда болуп кетти. Ошонун негизинде бул мыйзам долбоорлорду биз иштеп чыктык. Эми сиздин көз карашыңыз бул, сиз айтып атасыз угуп жатам деп. Биз эми бул практикадан көрүп атпайбызбы? Укук коргоо орган бул мамлекеттик кызматкер. Жана ошондой эле экинчи мамлекеттик кызматкерлерди көрүп атабыз. Ушул жерде бир канча депутат көтөрүп өтүп, мугалимдерге, дарыгерлерге кол көтөргөн фактылар боюнчачы. Эми бул жерде сиз айтып атасыз, сот карабайт деп. Мыйзам долбоорун жазып атабыз. Укук бузуулар боюнча өндүрүш жүргүзүлүп, материал топтолот, башынан аягына чейин прокурордук надзор болот, сотко жөнөтүп, сот чечет, аны айыппул салабы же болбосо аны 5-7 күнгө ал камакка алуу жазасын колдонобу. Бул сот карайт бардыгынчы. Биз мыйзам долбоорун жазып атпайбыз. Бул эч кандай укук органдары буну аларга жаза колдонбойт. Ал ошо далилдүү материалдарды топтойт дагы сотко жөнөтөт. Сот ал жактан карайт. Сүйін Абдылдаевич, мына көрүп атасыз го, биз экөөбүз юридикалык билим бар да. Бирок мен окуп атам, мен башка түшүнүп атам, сиз башкача түшүнүп атасыз. Эртең эле ошол кайчы пикирлер бир топ эле болот да. Гаишник айтат, сен жөн эле монтаж кылып алдың, мен взятканы алган жокмун дейт да, сен жөн эле монтаж кылып алдың.
ошол видео боюнча канча мындай спор болуп, талаш тартыштар, сотко барып, ошол жерде спор болот да. Мен ойлойм, эми жарандарга проблема только болот да. Бул эми урматтуу Дастан Далайбаевич, кайсы фактылар боюнча биз бул жерде айтып өттүк. Бул бардыгы эле катар эмес. Эгерде милициянын талабына баш ийбесе, ичип алса, мас болсо же наркотикалык затты чегип алса, ошол учурда бул нерсе колдонулат. Бунун бардыгы сот чечет. Милиция эч кандай бул жерде чара колдонбойт агачы. Ал далилдүү материал топтойт. Эгерде сот бул материалдар далилсиз экен десе, ал мыйзамда жазылган бул жердечи. Ага эч кандай айыппул дагы, жаза дагы, арест дагы кылынбайт дагы, мыйзамда каралган боюнча токтотулат алчы. Көңүлдү бурсаңыздар, бул жөнөкөй мыйзам эмес. Бул мыйзам менен биз жарандардын укуктарды чектеп жатабыз. Азыр эң акыркы коргоочу инструмент бул видеокамера. Милициянын кызматкери мыйзамсыз аракетти кылса, только ошол эле инструмент калды да. Керек болсо даже сот жардам бербейт. Видеокамерага видео тасма жазылса, ошол жерде далил катары ал сотко барып, кача бы айтышы мүмкүн, мына милиция мага мыйзамсыз аракетти кылды же мен укукту бузду. Мен, урматтуу депутаттар, силерге бир окуяны айтып берейин. Былтыр мага бир баланын апасы келди. Айтат мага да, милиция мен баламды подстава кылышты дейт. Оружияны берип, үйгө салып, кетишти, азыр камалды дейт, отурат. Бирок андай эмес. Мен керек болсо, мен тескерисинче милицияны коргодум. Жок, андай кылбайт го дедим. Кылбайт эч качан андай. Болбойт андай. Мен ишенбейм сизге дедим. Ал мага видео тасманы берип атат. Мен ошол видео тасманы анан биз жардамчылар менен, башкалар менен отуруп, действительно монтаж жок экен. Чыгардык интернетке. Ошол жерде даже көрүнүп турат, что подстава болду. Пресс-служба, МВДнын пресс-службасы, ай жок, андай эмес, бул монтаж эле дейт. Бул киши дейт, мурун соттолгон, дагы отурат, биз отургузабыз аны деп ушундай жазды да. Презумпция невиновности таптакыр жок. Бирок ал киши ошол видео тасма жок болсо, азыр отурмак, акталды азыр. Биз азыр бул мыйзамды чыгарсак, күчүнө кирсе, эртең бул видео тасмалар, даже ушундай мыйзамдуу видео тасмалар эч ким чыгара албайт. Себеби жаранды керек болсо, сен жөн эле бурмалап атасың, экспертизага жөнөтүп, атайын бир топ эле проблемаларды, тоскоолдуктарды кылып, ишип отургузуп жаранды, укукту бузуп, биз ошого алып баратабыз да. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, жөнөкөй мыйзам эмес. Ким билет эртең депутат болобузбу, болбойбузбу, биздин балдарыбыз кандай аракетти кылат, биз аны билбейбиз. Мүмкүн милиция эртең дагы бир баланы тепкилесе, бирок видео тасмага бул түшсө, милиция. Аны интернетке чыкса, аны милиция керек болсо ошону отургузат. Сен бурмалап атасың, каралуу кылып атасың деп, ошол негизинде. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, эми бул жерде юридикалык тил менен ар кандай трактовканы кылса болот, бирок менимче туура эмес мыйзам. Урматтуу Дастан Далайбаевич, рахмат. Туура ошол жараны кабыл алып, туура жооп бергениңизге. Сизден бир жаранды айтасыз, мен 1000 жаранды айтышым мүмкүн да, келип милицияларга ыраазычылыгын айтканынчы, кор органдарын айткандарын. Эми жана сиз айтып аткан боюнча, эгерде туура эмес, ошо мыйзам бузса, ал боюнча ар бир милиция, башка кор органдар же башка жерде иштегендер жооп берет алар мыйзам ченеминде. Мыйзам бузсачы. Биз эми бул азыркы видео тасма боюнча урматтуу депутаттар, силер да коомдук угууга койгонду билесиздер да. Биздин ардагерлер да келип түштү да, бул сунуш. Биздики билесиздер, мурда бул кошумча жок болчу. Биз жанагы кызматтык кесиптик учурдагы бейбаштык боюнча алып кеткенбиз.
Коомдук угууга биз сунуштаганда 2 айда ушул нерсе жай ичинде келди, бизге сунуштап бир канча ардагерлер. Ушундай болуп атат биздин кызматкерлерге. Ушунда карап кошуп кетпейсиздер деп алардын сунушун биз эске алып коштук бул нерсеничи. Анан эми билесиздер да, мына көрүп атасыздар канча укук органдарына кол көтөрүп, мамлекет кызматкерлерге кол көтөрүү фактылар болуп атат да. Ушул жерден көтөрүлдү биздин урматтуу депутаттар. Анан биз ушул мыйзам долбоорунан да жазып чыктык, мына алып чыктык силерге концепциясы бүгүнчү. Эгерде жок бул бардыгы жакшы Кыргызстанда ушундай жүрө берсин десеңиздер, анда сунушту кабыл албастар, кабыл албагыла андачы. Рахмат.